чынында бюджетти колдой турган бюджет, ишиңиздерге ийгилик. Ошону менен катар бир-эки маселелер бар эле, өткөндө да айттык эле. Эл аралап жүрөбүз, ар түрдүү жаңы суроолор пайда болот экен. Баштан айта берсем, кече 8 декабрда Ош шаарында тегерек стол болду, ички ирригация боюнча. Ошо жерде көптөгөн сунуштар айтылды, ошо бирөөкөсүн кайрылуун сизге жеткирип коеюн, Акылбек Сөнбекович. Айыл чарбага деп лизингке азыр айыл чарба техникаларын 6%дан берип атасыздар. Ошол эле учурда спецтехника деп баягы экскаваторду 18%дан берилип атыптыр да. Эми ал кылган кызматы баары эле ушул айылдык өкмөттөрдө иштеп, айыл чарбасына керек болуп атыптыр. Ушунду көптөн көп суранышты. Ички каналдар тазаланбай, суу жетпей атканын бирден бир себеби да ушул болуп атат дейт. Ушуну спецтехниканы айыл чарба техникасы кылып 6%дан кылып бере аласыздарбы? Лизингке. Эсептеп көрөйлү. Компенсациясын баары төлөп беришибиз керек да банкка. Техника бир эле жерден келсе керек. Федеральный резервный система Американыкы уже 5%дан өтүп кетти. Банктын баары бысымыла дегенде эле ошо 5%ды коет, ана валютный рискти коет, анан өзүнүн 6%га чейин чыгашалары бар. Ошонткенде эле 16-га жетип калып атпайбы. Андан ылдый болсо бизге эч ким лизингке техниканы да бербейт да. Биз аны кайра өкмөт компенсация кылып беришибиз керек, эгерде бере турган болсок. Азыр мына Бактыр Кешич ошонун үстүндө иштеп атат. Ошол боюнча бир элдин суранычы да чечиш керек болуп атат да. Айыл өкмөттөрдүн баарына, акимнияттарга ошондой бир техника жагынан мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. УОСторго азыр мына 1 миллиард 200 миллион сом бөлдүк. Алар дагы ошого техника алат. Анча-мынча гранттардан дагы ашып калган акчаларыбыздын баарын дагы ушу ирригацияга, жерлерге, УОСко, анан айыл өкмөттөргө техника алып берели деп атабыз. Ал эми частниктерге болсо карап көрөлү. Частниктерге эмес, мен айыл өкмөттөргө сурап атабыз. Айыл өкмөттөргө. Бактыр Кешич азыр дагы кошумча. Нурбек Карыевич, урматтуу депутаттар, сиздерге маалымат берип коеюнчу. Азыр РСК банк спецтехника чыгарган Кытайдагы компания менен келишим түздү. Ошол келишим негизинде РСК банкка барып, РСК банкка арызды жазып, ушу спецтехника боюнча алар алып бере турган болушту. Ал жерде келишим бар. Ал жерде Кытай компаниясы айтты, сиздер көп үстөк пайыз койбогула, ушу үстөк пайыз азыраак коюп, биз сиздерге дисконт катары беребиз, ушу жерден пайда таба аласыңар деп. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, ушу РСК банк аркылуу Кытайдын спецтехника алса болот. Рахмат. Ошол 6%ын тегерек болуп калабы? Эми аны РСК банк ушул пайызды ушул тактайт да, бирок кымбат болбош керек. РСК барлы бул жерде. Ошол элдин суранычы, ошону чечип берсеңиздер жакшы болот. Кийинки суроом, кече Актерек Папан Кожокелен жолунун көпөрөсү бүттү. Ыраазычылык билгизем 58 миллион сом бюджеттен бөлүнүп, өткөн жумада урматтуу министрибиз барып ачылып келишти. Элдин атынан чоң ыраазычылык билгизем, ушу 1 жылга жетпей жакшы ачып бердиңиздер. Ушул эле жерден дагы бир суроо жаралып атат. Ошол Актерек Папан Кожокелен жолунун 0 километринен 7 километрин урматтуу министр сиз жакшы билесиз, кече барганда дагы көргөндүрсүз. Элдин эң суранычы ушул болуп атат. Ушул жолду титулга киргизип асфальттап берсеңиздер. Каттоого такыр кыйын болуп калды да. Ошо боюнча оюңузду айтып бересизби, Тилек Кыдырмаевич? Урматтуу Нурбек Карыевич, эми ошол көпүрөнү барып ачып келдик. Анан тияктан болсо өзүңүз билгендей эле ошо 5 километр жолун салдык. Тияктан дагы болсо ошол жана 0дон баштап 7,5 километрге чейин ал тиги ошо аябай начар жол экен. Аякта болсо жана Алабел деген карьер болуп туруп, ошоктон оор жүктүү машина барып талкап салыштырбыз машина загыбызды. Азыр болсо ошол тиги жана Ош Ноокат жолун болсо ошо 0дон 10го чейин деп ошону болсо азыр биз инвест проекттер менен карап ошону жасайлык деп атабыз. Ошо мен да тапшырма бергем, ошо 0дон 7ге дейин ошол жолду карап, ошо инвест проект менен карап көргөнгө депчи. Азыр болсо ошол жол иштери жүрүп атат да. Анан эсте аякка карабасам деп биз өзүбүз немебизге карап титулга болобу же госкапложение болобу киргизип койгон, ошо жасаганга аракет кылабыз. Рахмат. Элдин суранычын аткарып беришиңиздерге мен суранам, ишенем. Кийинки суроом, Кара Суу районунда Шарк айыл өкмөтүндө
Момбеков деген мектеп бар. Бүгүнкү күндө Акылбек Сөнбекович 4 смена окуп атышат да. Сиздер пландар боюнча келе атасыздар, аварийный мектептерди бүтүрүп, эскилерди бүтүрүп келип атасыздар, аныңыздарды колдойбуз. Бирок мына 4 смена окуган мектепти эмне кылабыз? Эмдиги жылы 154 мектепти бүтүрөлү деп атабыз. Дагы 54-үндө капиталдык ремонт менен жаңы мектептер курулган да. Аны да барып карап көрөлү. Алыбызга жараша 24-25 жылдары аварийный мектептердин баары бүтөт. 4 смен окубаш керек, 2 сменге окуганга аракет кылдыртабыз. Ушул эле жердин Азыр айтып атпайм, жанагы Разаков мектебинде 1,5 миң киши окуй турган шарттардын баарын түзүп атабыз. Ошентип дислокацияларга да караштырып көрүп, эмдиги жылдан баштап балким автобустарды алабызбы, разгрузка кылыш керек. Рахмат. Ушул жерде жанында эле 2 гектар жер трансформациядан өтүп 2-3 жылдан бери даяр турат да. Мен сизге 2-3 жолу киргенмин. Быйыл жаңы баштабайбыз дегенден жылып кетип атат да, бирок мына 4 сменге чыгып кетишти да, мурун 3 смен окушту эле. Ушул өтө керектүү болуп атат. Бул Момбеков атындагы мектеп, бул жерден алтын сертификат алган окуучу чыкты быйыл. Ошону эске алып, Илим берүү министрлиги. Сиздер дагы ушуну карап койсоңуздар, ишиңиздерге ийгилик, бюджетти колдойбуз. Рахмат.